болсо өзгөчө кырдаалдар министри мындай бир тапшырма бизге койгон. Ошол тапшырманын негизинде өзүбүздүн ишибизди ошол аймактардагы кооптуу участоктордо мониторинг жүргүзүп, анан аларды божомолдоп, ошол корутундулардын негизинде жергиликтүү бийликке болобу же болбосо тийиштүү министрликтерге өзүбүздүн эскертме каттарыбызды берип жумуштарды уюштуруп жатабыз да ушул убакта. Эгерде тактап айта турган болсом, мына биз жаз келери менен 8 жумушчу тобун түзүп, департаменттин адистеринен турган жумушту түзүп, ошол Ош областында 4 жумушчу топ, бул Алай району, Каракулжа, Өзгөн, Кара Суу району болуп эсептелет. Ал эми Жалал Абад областында 3 жумушчу топ, бул Жалал Абад Сузак 1 топ болуп, Базар Коргон Майлуу суу зонасы 1 топ, анан Аксы, Алабыка райондорунун зонасы 1 топ болуп, ушундай. Анан эми Баткен областында 1 жумушчу тобубуз болот, ошону менен жалпысынан 8 жумушчу топ азыркы күндө жумушту жүргүзүп атат. Жаан чачындардын болуп аткандыгына байланыштуу биз ошол жердеги жер көчкү, айрыкча жер көчкү процесстерине көзөмөл жүргүзүп, ошолорду мониторинг жүргүзүп, мурунку көчүрүлгөн мындай үй бүлөлөрдү ошол жерде жашабаш керек деген эскертмелерибизди берип келет эмеспизби? Ошого карабастан жаз келери менен анан илдетке да байланыштырып, кээ бир үй бүлөлөр кайра ошондой коркунучтуу, кооптуу аймактарга барып, көчүп барып, мындай бир иш-чараларын, турмуш тиричилигин өткөзгөндөрдү фактылар да болуп атат. Бирок ошого карабастан аларды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жерде жергиликтүү бийлик менен чогуу, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмдөрү менен чогуу ушул иштерди азыр жүргүзүп атабыз.